колумду жууп келдим. Бирок ушул колумду мен чачык менен арчыбайм да. Себеби чачыкта микробдор көп өтөт да. Анан негизи мына башымды массаж кылганча арчып коем. Аз кургак болуш керек да, бирок башымды мындай башка да мындай кылып туруп массаж өйдөгө кылып массаж жасашыбыз керек. Ана саактыш баары кетти башым. Көзгө массаж жасайлы, көзгө. Мына көздүн эки чекесин биз мындай кылып колубуз менен мындай кылабыз дагы, басып алабыз дагы. Мындай бир нерсени ойлонгондочу, мындай көзүңөрдү жумасыңар, мындай эки чекесин өтө эле катты баспайсыңар да, мындай басасыңар, бирок өтө катуу эмес. Эми баскандан кийин көзүңөрдү толук жумбайсыңар, бирок күч келдирип акырын жумасыңар. Кайра ачасыңар. Ушундай кылганыңарда көзүңөрдөн кээ биркилери жаш чыгып кетет. Себеби көздүн эки чекелеринде суулар, туздар толот. Ошолор кетет дагы, көзүңөр чоң болуп көрүнөт да. Көздү чоңойтуунун жолу, операциясы жок. Эми көзүбүз кичине, мына көзүбүздүн чекесине колубузду коебуз дагы, үстүнкү чекесине. Эки колубузду коюп туруп, 1-2 сантиметрдей өйдөгө көтөрөбүз дагы, ошондой көйнөгүн жасайбыз. Шашпастан көз этип, эми колуңардын могул жерине коесуңар дагы, чекесине коесуңар. Бул колубузду койгонубуздун себеби тырыш түшпөсүн деп коебуз да. Анан өйдөнү карайсыңар. Өйдөнү карап туруп, ошондой кыласыңар. Жумасыңар дагы. Кийинки сабактарда бетти кантип арыктатыш керек, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз.